Салам туғандар, Құдайым көрсә сіздермен біз бүгін Unit экономика деген сабақты өтеміз. Сабақты баштағаннан бұрын мен сіздерге бір қанша сұранышым бар деп айтсам болады. Біріншісі, бұл сабақтың дағы барыңыз үшін, пайдалырақ болуш үшін бір қанша тәртіпке резіп қоялы. Бұлардың біріншісі, сіздерді қызықтырған же сіздер түсінбей қалған қандайдыр бір сұраулар бар болса, видеоның қаншаншы минутасы және қаншаншы секундасы екендігіне жазып тұрып, мысалы дейлі 12 минутта 45 секундада түсінбеген бір жеріңіздер бар болса, 12 қош 45 деп тұрып, анан кейін сұрауыңыздарды сұрасаңыздар, видеоның қайсыл жерінде сіздерге түсініксіз тема болып жатқандығын мен білген болайын. Екіншісі туғандар, сұрауыңыздардың аяғында Instagram аккаунтыңыздарды отметка қылып қойсаңыздар, мен сіздердің сұрауыңыздарға жауап беріп, сіздерді Instagramда отметка қылып, сұрауыңыздардың жауабын сіздерге батырақ жетішіне жардам берген болам. Бұл екі нәрсені түсініп алғаннан кейін туғандар, Құдайым көрсә сіздермен Unit экономика сабағын баштаймыз. Unit экономика деген емне? Демейді, интернеттегі түсіндірмесі бойынша, Unit экономика бұл бухгалтерия түсінігі болған, бұға чейін бизнес проекттерді жазбаған, айтқанда бізге оқшаған чайниктер үшін бизнес модель, жоқса бизнес проекттер түсінсеңіздер болады. Именно Wildberries-ің жағдайында айтыш керек болса туғандар, бұл емне? Wildberries-ің жағдайында менің бір штук товарым Wildberries-ке қанша сомменен шығады, мен бұл товарды қанша сомменен сатсам, конкуренттерге тұрыштық берем, аның жанында мен пайда көрем. Wildberries-ге шығып отқанда менің товарымның қандай шығашалары бар деген сияқты барлық экономикалық сұрауларға біз как раз таки Unit экономика деген темадан жауап береміз. Дағы бір мәселе туғандар, бұға чейін мен Unit экономиканы өзінше бір Google Sheet таблица қылып, ошол жақтан сіздерге берген болчумун. Бирок тилекке каршы ал жақта ар кандай себептерге байланыштуу биздин мекендештер таблицаны бузуп алып, артынан деген таблица жараксыз болуп калды. Ошондуктан биз бул программаны, точнее бул таблицаны iSystem программасының içinde, внешняя аналитиканың içinde Unit экономика деп отдельный бір таблица қылып қойдық. Бұл таблицаның бір жақшы жері демейде Google Sheet'in içinde формулалардың үстіне жазып салып, бұзып салып эле, бирок бұл жерде барлық формулалар код қатарында менің программаның арқа жағында болған үшін ешбір кодты бұза албайсыздар. Ошондуктан муну каалаганыңыздай колдоно берсеңиздер болот. Дағы бір мәселе туғандар, бұл біздің программа айлық подпискасы платный болған программа, бирок біздің бекендештер үшін оны именно Unit экономиканы бекер қылуын чечтим. Ал сіздерге теле башында ушул эле таблица 1600 рубльдан 2000 рубльдан орыстар сатып жатат, бирок мен бекендештерге бекер берем деп сөз берген болчумун. Ошондуктан бул таблица, именно ушул таблицаны туғандар бекер алсаңыздар болот. Бекер алыш үчүн эмне кылышыңыздар керек? iSystem.io деп сайтқа барасыздар, ал жақтан кәдімгідей регистрация боласыздар. Регистрация болғаннан кейін, скорее всего, башқа жақтары сіздерге доступный болбайды. Егер де бекер версиясын қолданып жатқан болсаңыздар, бирок именно Unit экономиканың бекер болушу үчүн настройкиге кіресіздер, бұл жақтан деген промокод деген жерге басып тұрып, бұл жерден как раз Unit 996 деп тұрып активировать дегенде бассаңыздар, сіздерге деген Unit экономика бекер болды деп активированият чыгат. Ошондон кийин Unit экономиканы колдонсоңуздар болот. Ага чейин бул жер ачылбай калса таң калбаңыздар. Түз эле кирип туруп, промокоддон Unit 996 деп жазышыңыздар керек. Андан кийин болгондо эми таблица боюнча баштай турган болсок, эмне бар бул жерде? Бул жерде узатасынан кеткен бир таблица бар. Аны сиз деле биздин колдонуучулардын суранычы боюнча биз таблицаны моундай кылып чечтик. Буга чейинки биздин Unit экономика бираз башкачараак, бираз дагы неудобный болчу. Эми четтен бул жерде биз толтура берсек. Не бар туғандар? Жана айткандай, бир товардын Wildberries-ке чыгып жатканда кандай расходтору бар, жана муну кантип эсептейбиз, бул биздин количествого кантип таасир этет, ушулардын бардыгын мен сиздерге колдон келишинче түшүнүктүү бир форматта түшүндүрүп берейин. Биринчи ячейкабызда товар бар. Мисалы дейли, биз бир товар чыгарып жатабыз, ошонун названиясын бул жака жазып коебуз. Айталы, биз рубашка чыгарып жатабыз. Анан эмне дейбиз? Бул жерге рубашка деп жазабыз. Жазгандан кийин закупочная цена. Баса белгилеп айта кетчү нерсе тугандар,
азырынча жок дегенде, тилекке каршы бул жерде бир гана валюта бар, айталы рубль бар. Ошондуктан эгерде сиздер кээ бир жактарына сом менен, кээ бир жактарына рубль менен чыгарып аткан болсоңуздар, бардыгын рубльга эсептеп туруп чыгарышыңыздар керек болот. Мисалы, закупочная цена. Биз деген рубашканы канчадан тиктирип жатабыз, же болбосо канчадан сатып алып жатабыз. Закупочная цена деген жеринде рубашканы колубузга тийген баасыны айтышыбыз керек. Бул жакта фотосессияларды эмес, таза рубашка биздин колубузга канчадан тийип жатат. Мисалы дейли, 450 рубльдан тийип жатат. Значит, бул жака 450 деп жазабыз. Жанына эмне жазабыз? Количество. Канча штук? Айталы, биринчи партияга биз 350 штук жөнөтүп жатабыз. Бул жерде расцветкалары, размерлери айырмасы жок, баардыгын жалпылап эсептегенде бир моделден канча штук жөнөтүп жатабыз, бул жерге жазабыз. Артынан эмне бар туугандар? Количество баркода на товар дейт. Канча штук баркод чыгарып жатабыз. Ар кимде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Айталы, албетте товардын саны 350, бирок кээ бир учурда биз страховка үчүн бир пакетке, бир упаковкага үстүнө 2 штуктан деле жазып калышыбыз мүмкүн. Дегенде мен айтайын дегеним ушул туугандар, биз деген баркодту, то есть штрих-коддорду чыгарып жатканда колдон келишинче страховка кылганыбыз жакшы. Анткени эгерде штрих-коддорубуз пакеттин үстүндө өчүп кеткен болсо, бүтөп калган болсо, бурушуп калган болсо, аппаратпен укулбай турган даражада повреждение болгон болсо, значит биздин товарыбыз жоголуп кетти деген сөз. Ошондуктан кээ бир адамдар этияттык үчүн пакеттин эки жагына тең штрих-код чапташат. Эми ар кимдин жагдайы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бул жерде количество товар 350, бирок бул жерге балким биз этияттыкка деп туруп, мисалы 450 штук баркод чыгарышыбыз мүмкүн. Цена баркоду дегени бул немени? Бул баркодду биз канча сомдон чыгарып жатабыз? Ушул эле WhatsApp жанагы группалар бар эмеспи? Wildberries менен иштешип жаткандардын WhatsApp группаларында кээ бирлер 1 сомдон чыгарып беришет, кээ бирлер 2 сомдон чыгарып беришет. Ар кандай биз мисалы 2 сом деп коелу. Получается биз 450 штук баркод чыгардык 2 сомдон. Кийинкиси эмне? Цена упаковки. Цена упаковки дегени бир штук пакеттин же бир коробканын баасы кандай? Канча сом? Муну неге өзүнчө бир ячейка кылып жаздык? Анткени биздин мекендештердин кез менен кетирген мындай бир катасы бар туугандар. Товарга көп акча короткондон качпайт, бирок именно пакеттен 3-4 сомдон качышат. Бирок бул деген колоссальный чоң бир ката. Неге? Анткени эгер биздин пакетибиз жаман болуп калса, анда пакет жолдо жыртылып калышы мүмкүн. Же болбосо кайра айтып жатып, эми эле биздин өпкөнө баштады. Мисалы, буга чейин самоклейший пакеттер менен товар жиберишчү. Азыр эми кудайга шүгүр көпчүлүк эле zip пакет менен жөнөтүп калышты. Бирок билесиздер, самоклейший пакет zip пакетке караганда арзаныраак. Немени болсо, zip пакетти болсо кымбатыраак деп туруп, ал пакетти алгандан да качкан адамдар болот да. Ошондуктан бул жерге биз деген именно пакетти, упаковканы өзүнчө бир чыгаша катары койдук, чтобы адамдар мунун маанилүүлүгүн түшүнсүн. Мисалы, обычный пакет 2 сом боло турган болсо, бирок сапаттуу пакет 4 сом боло турган болсо, лучше 4 сомдук пакет эле жазыш керек. То есть 4 сомдук пакет менен жөнөтүш керек. Анткени дагы бир жолу айтам, эгер пакетиңиздер жаман болсо, ошончо товарыңыздар бурак болуп калышы мүмкүн. Мисалы дейли, биз ар бир пакетти 4 сомдон алып жатабыз. Мындай болду. Эми эмне болот туугандар? Бир кийинчеге карай турган болсок, услуга упаковщика дейт. За единицу товара. Услуга упаковщика Италияда караңыздар туугандар. Могу фиолетовый жак бул баардыгынан fulfillment деген жер турат. Fulfillment деген эмне? Биздин товарды даярдап, Wildberries складына жеткирип бере турган кызмат көрсөткөн компаниялардын кызмат акылары деп айтса болот. Мисалы дейли, пакетти биз алып бердик, баркодту кээ бир учурда fulfillment өзүм чыгарам, штугу ушунча сом деп айтышы мүмкүн. Кээде биз башка жактан чыгарышыбыз мүмкүн. Ал эми услуга упаковщика, то есть fulfillment кызматын көрсөткөн компания бир штук товарыңызды канчага упаковкалап, канчага баркодду чаптап берет, ошол кызматты көрсөтөт деген сөз. Эгерде муну өзүңүздөр кыла турган болсоңуздар, албетте бул жер ноль бойдон кала берсин туугандар. Бирок муну деген fulfillmentке бере турган болсоңуздар, анда эмне болот?
анда мажбур бул жерге ошол fulfillment'in баасын жазабыз. Мисалы дейли, ал ушул көрсөтүлгөн кызматтын ар бирине 10 сомдон ала турган болсо, биз 10 сом деп жазып койдук. Эми цена корова деген. То есть коробканын баасы. Уже буга чейин иштеп жүрсөңүздөр, аны сиздер билесиздер, что bir коробкага бул обычно Wireplace'тин регламенти боюнча 60га 40га 40, узунлугу 60, высотасы 40, ширинасы 40 болгон пакет коробкалар бар. Ошол коробкаларга салып, андан кийин муну деген Wireplace'ке жөнөтөбүз. Эми бул жерде fulfillment'те иштеген адамдар менен сүйлөшүп көрүүдөн кийин, же болбосо өзүңүздөр могу 350 штук рубашканы bir коробкага салып көргөндөн кийин түшүнөсүздөр. Мисалы дейли, 350 штук рубашка айталы 3 коробкага батат дейли. Ар бир коробкада 100дөн, 110дон салсаңыздар, 3 коробкага бата турган болсо, 3 дейбиз. Бул коробканын баасы канча болушу мүмкүн? Эми аны деле албетте тактайсыздар, бирок биз азыр бул жерде логикасын түшүндүрүшүн айтып берейин. Мисалы, bir коробка 120 рубльден боло турган болсо, 3 коробка получается бизде 360 рубль болот. Булардын баардыгын жазып кете берсеңиздер, аны итог fulfillment деп турган туугандар. Итог fulfillment'те сиздердин bir рубашкаңыздар канча сом менен же канча рубль менен fulfillment кызмат акысы бүтөт. Бул именно фиолетовый жердеги автоматикалык түрдө өзү эсептейт. Аны сиздер мында карасаңыздар, fulfillment деген баардыгы фиолетовый, бул жактагы фиолетовый болгон ячейкалардын баардыгы именно fulfillment менен байланыштуу гана кызматтар. Булардын баардыгын жазып кете берсеңиздер, формула автоматикалык түрдө бул жерге эсептейт. 7,6 рубль чыкты азыр. Эми доставка до склада Wireplace. Fulfillment эмне кылат? Bir коробканы канча сомго общий жеткирип берет. Мисалы, bir коробканы ушунчага жеткирип берем десек, 3 коробканы канчага жеткирип берет. Бул да жана айтканымда өзүңүздөр такташыңыздар керек болгон момент. Бир жакшы жери үйүңүздөрдө отуруп эле телефон чалып, fulfillmentке сүйлөшүп, менде 350 штук рубашка бар. Мунун упаковкасы канча болот? Ар бирине канчадан аласыңар жана ушул 350 штук рубашканы канча сомго, канча миң, скорее всего, сом болот, канча миң сомго Wireplace'ка жеткирип бересиздер деп сурасаңыздар, алар сиздерге бир баа айтат. Допустим дейли, ар биринин 1200дөн баардыгынын жалпы эсебине 3600 сомго Wireplace'тин складына киргизип беребиз десе, эмне болду жыйынтыгында? 17,9 рубльга биздин товар, bir штук товарыбыз Wireplace'ке жете турган болду. Бул таблицанын эң жакшы жери туугандар. Сиздер деген ар бирини кайра-кайрадан формулага салып отурбайсыздар, таблица өзү автоматикалык түрдө эсептеп кете берет. Получается бизде 17,9 болду. Эми бир кийинки этап. Бул эмне десеңиздер, фотосессия. Фотосессияда кандай чыгашалар бар? Модель бар, фотограф бар, студияга төлөйсүздөр, кошумча чыгашалар бар. Анан булардын баардыгын жыйынтыктап эсептеп берет. Караңыздар, фотосессия баардыгы сары болуп турат. Ошондуктан биз ушул сары болгон жерлердин баардыгын толтуруп чыгышыбыз керек. Мисалы дейли, Бишкектен болсун, Москвадан болсун айырмасы жок. Айталы, бизде азыр бир эле модель рубашка кирип жатат. Бул бир модельге, скорее всего, 1 саат ашыкчасы менен жетип атат. Получается эмне болот? Биз деген 1 саат модельге 1 саатка төлөшүбүз керек. Канча болушу мүмкүн? Айталы, 3500 рубль болушу мүмкүн. 3500 деп жаздык, 10 сом деп чыкты. Рубашка 350 штук болчу. Услуга фотографа канча болушу мүмкүн? Мисалы дейли, 4500. Сүрөттү обработка кылып, даярдап сиздерге кылып берген 4500 рубль болду. Фотосессия боюнча отдельно бир сонун видео болот, кудайым буйрса, так что каналга катталып неме кылып кое бериңиздер, карап туруңуздар, бирок бул жерде именно экономика жөнүндө сөз болот. Студиянын 1 саатын канчага алышыбыз мүмкүн? Мисалы 1500 алышыбыз мүмкүн. Анын жеринде доп расход. Доп расход деген эмне? Мисалы, фотосессияга такси менен бардыңыздар, бул өзүнчө бир чыгаша, же болбосо модельдин макияжы болушу мүмкүн, бул өзүнчө бир чыгаша, иш кылып күтүлбөгөн чыгашалардын баарын бияка жазылса, мисалы биздин жагдайда 1200 рубль же сом фотосессияга кошумча чыгаша бердик. Жыйынтыгы эмне болду тургандар? Биздин 350 штук рубашкабыздын ортосу менен ар бир штугуна 30,6 сомдон фотосессияга чыгаша кетти. Дальше кетебиз тургандар. Приемка, цена приемки. Цена приемки обычно бекер болот. Бирок
школьный сезон башталганда, жаңы жыл башталганда же ушул сыяктуу маанилүү сезондор учурунда Wildberries слишком көп товар складка кирип кетпеш үчүн бизге кээде платная приемка кылып коюшу мүмкүн. Эгерде муну неме кылам десеңиздер, карайм десеңиздер, так эле складка отправка кылып жатканда же бесплатный деп турат приемка, же болбосо платный деп турат. Ошол жактан баасын көрсөңүздөр болот. Биз пока муну 0 деп туралы туугандар. Андан кийин эмне бар? Хранение бар. Хранение дегени личный кабинеттин ичинен көрсөңүздөр болот. Бир штук товардын хранениеси кандай? Мисалы, рубашканы канча болушу мүмкүн? Айталы 0 бүтүн. Бул эмне? Вот. Бул жерде бир косяк бар экен. Италия силерге түшүндүрүп берип жатып, муну түшүнгөнүм жакшы болду. Бул жерде эмнегедир бизде үтүк койбой жатат. Мисалы 0,45 копейка дей турган болсок, койбой жатат. Муну биз тактайбыз, бирок проблема жок. Силер Кудайым буйрса бул программаны колдонуп баштаганыңыздарда, бул жерде уже эгерде азыр эми неме аябай аз болуп калбады, хранениечи, мисалы 0,45 бола турган болсо, бул жерге 0,45 дей турган болсоңуздар, автоматикалык түрдө бул жерге 1 айлык хранение эсептеп берет. Хорошо, биз пока что муну даже муну эсепке тартпоо үчүн 1 деп турган болсок, bir күндө bir штук товарга 1 рубль хранение ала турган болсо, 30 күндө 30 рубль алат деген сөз. Бир кийинки колонна эмне туугандар? Доставка внутри Wildberries. Бул жерде аябай маанилүү. Биздин товар Wildberries складына кирди. Андан кийин кардар биздин товарды заказ бергенде товарды жеткирип берген үчүн акча алат. Эгерде бул товарды кардар кайтара турган болсо, ал үчүн өзүнчө акча алат. Муну билесиздер. Как раз доставка внутри Wildberries дегенде Wildberries'in içindeki доставканы бул жерден эсептешибиз керек. Кандай болуп тургандар? Мына доставка до клиента. Буну деле личный кабинеттен карасаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн товарыңыздардын параметрлерин жазасыздар. Ушунча сантиметрден ушунча сантиметрге чейин деп көрсөтсөңүздөр, сиздердин товарыңыздар канча рубль менен клиентке доставка болуп, аны көрсөтүп берет. Эгер чындап муну кантип көргөнүмдү билбейм десеңиздер, просто азыр менде личный кабинетке доступ жок бул компьютеримде. Ошондуктан көрсөтө албашым мүмкүн, бирок чындап билбейм дегендер, как раз ушул жерди отметка кылып туруп, ушунчанчы минутта, ушунчанчы секундда мен кантип оплата тариф, логистиканын тарифин билбейм деп жазып койсоңуздар, мен силерге кыска бир видео кылып тартам. Бирок аздыр көптүр Wildberries менен иштегендер и так эле билет. Мисалы дейли, доставка бир жагына клиентке чейин 75 рубль деп эсептейли. Караңыздар, 75 рубль. Андан кийин возврат. Айталы, биздин товар клиентке барды, бирок клиент муну жактырбаса, возврат кылып бергенде биздин эсептен. Бирок жакшы жери мурун деген айталы барышы 75 болсо, кайтышы деле 75 болмок. Азыр деген Wildberries кардарлар сатып алган покупательдер туш келдиле возврат кылып бербеш үчүн белгилүү бир бөлүгүнү кардарлардын өзүнө жүктөп койгон. Ошондуктан обычно мисалы доставка до клиента 75 рубль боло турган болсо, возврат где-то бир 45 рубльдын тегереги болот. Кийинки бир ячейка бар туугандар, процент выкупа. Бул жер өтө сонун бир функция, сиздердин жумушуңуздарды аябай жеңилдетип турган бир жер. Неге? Анткени обычно биз вручную ушул жерде эсептешибиз кыйын. Барышы 75 болсо, кайтышы 45 боло турган болсо, а биздин процент выкупага жараша бул кантип өзгөрөт дегенди эсептей албайбыз. Процент выкупаны баарыңыздар билесиздер. Мисалы 100 жолу биздин товарды заказ берсе, канча жолу биздин товарды возврат кылып жатышат. Бул эми Wildberries'теги эң маанилүү показательдердин бирөөсү. Айталы, биз рубашка сатып жатабыз, бул категорияда процент выкупа 42%. Допустим дейли да. Эгер 42% боло турган болсо, анда биз бул жерге 42% деп жазабыз. Процент выкупа канча экендигини биз азыр бул жерден дагы бир неме ачайын. Дагы бир ассистент ачайын. Биз демейли аналитика сводка по категориям деген жерден өзүбүздүн категориябыздын процент выкупасын көрсөк болот. Мисалы биз рубашка сатып жатабыз. Даже мына караңыз. Рубашка сатып жатабыз, рубашкеде процент выкупаемости 55 экен. Мындайча айтканда,
100 адам заказ берсе, 55 адам алып қалады, 45 адам отказ береді екен. Так что тілекке қарсы бұл жақта платный, бирок обязательно бұл жақта қарашыңыздар шарт емес. Егерде башка программаларға доступыңыздар бар болса, ошол жактан эле карасаңыздар болот. Ал эми iSystem'den қарайын десеңіздер, и так эле биздин бекемдештерге отдельный бир скидкаларыбыз бар. Аларды Кудайым буйруса башка бир кыскараак видеолордо түшүндүрүп беребиз. Как раз жакшы болуп турганда 55% выкупаемость. Получается, биз бул жерге 45 эмес, 55% выкупаемость деп жазабыз. Кийин эмне болуп тургандар? Кийин деген комиссия liabilities. Мисалы, рубашканыкы обычно 25% комиссия. Эмне болуп тургандар? Караңыздар. Өтө сонун нерсе. 30 рубль хранение алат экен. 75 рубль бир жака кайтканы 45%, процент выкупа 55, а комиссия liability 25 болгондо биздин итог расходуна ВБ liability ичиндеги доставка тиги булар бир штука 125 рубль болот экен. Ушул жер как раз мен көптөн бери башымда айландырган болчу, бирок бир канча күн ойлонуп, жигиттер менен талкуулап, жыйынтыгына ушундай бир формула жаздым. Дагы бир маселе туугандар, эгерде бул таблицада кандайдыр бир ката байкап калсаңыздар, сөзсүз түрдө бизге кабар бериңиздер. Анткени программа бардыгыбызга туугандар. Муну деген сиздер канча көп бизге фидбек деп коет, канча көп бизге отклик берсеңиздер, отзыв берсеңиздер, могул жери мындай болсо жакшы болот экен, тиги жери тигиндей болсо жакшы болот экен десеңиздер, биз максималдуу түрдө сиздерге удобный бир программаны жазганы аракет кылабыз, Кудайым буйруса. Дальше жылабыз туугандар. Могул жерде начальная цена. Бул товарды биз канчадан сатабыз? Баштапкы этабы. Бул маселе боюнча айта берсе сөз көп. Мисалы, бул обычно бул вакытка чейин адамдар кандай кылышчу? Эгерде бир товарды 1500 сомдон саткысы келсе, бул товардын начальная ценасыны 5000-6000 деп коюп, анан 50%, 60%ке чейин скидка коюп, өздөрүнүн в конечном итоге саткысы келген 1500 сомдон сатышчу. Бирок азыр ал метод көп иштебей калды. Бирок эмне болсо деле биз хорошо бул жака кымбатыраак баа коелу. Мисалы дейли 4500 деп коелу баасын. 4500 деп койгондон кийин мына бул жерде цена после скидки. Цена после скидки деген жерге как раз биз в конечном итоге бул товарды биз канчадан саткыбыз келет деген бааны коебуз. Мисалы дейли, биз по идее бул товарды деген 1850 гана саткыбыз келет. 1850 деп жазып жатканда, могул жерде көрүп атасыздар туугандар, 58,9, почти 60% деп скидка көрсөтүлөт. Итегиле могул жердеги формуланын баасыны ценообразование деп турбайбы? Биз азыр оранжевый жакка өттүк. Бул жердеги ячейканын логикасы мындай. Биз изначально мындай баа койдук, бирок по идее могул баа менен саткыбыз келип жатат. Ушул баа менен сатыш үчүн канча процент скидка коюшубуз керек дегенди автоматикалык түрдө эсептеп берет. Дагы бир нерсе туугандар, могул боюлуп турган ячейкалардын бирөөсүнө дагы жазуу жазсаңыздар болбойт. Булар уже формуласы бар жерлер. Как раз биз Google Sheet менен таблица бергенде ушул жерлери басканда жазыла турган болгон үчүн көпчүлүгү бузуп алып формуланы, анан жыйынтыгында таблица иштебей калып жатканда, а бул жерде таблица иштей берет. 1850 деди. Бир кийинки ячейка эмне туугандар? Скидка ББ СПП деген нерсе бар. СПП дегени скидка постоянного покупателя деген нерсе. Скидка постоянного покупателя liability какой-то бир фишкасы. Кандай фишкасы десеңиздер мындай. Мисалы дейли. Сиздер бул товарды 1850 сомдон саткыңыздар келип жатат. Бирок liability өзүнүн кардарларын көбүрөөк алып калыш үчүн бул товарды 1500дөн клиентке көрсөтөт. Неге? Клиентке бир стимул болуш үчүн. 1850дөн көрө 1500 сом арзаныраак деп туруп клиент алат. Анда сиздер 1850дөн сатып жатсаңыздар, liability 1500дөн карларга сатып салса 350 рубль, 350 сом не болот десеңиздер, liability бул 350 сомду өзүнүн эсебинен, грубо говоря, сиздерге төлөп берет. В общем, туугандар, сиздер эч нерсе жоготпойсуздар. Анда СПП неге керек десеңиздер, мунун аябай маанилүү бир жери бар. Азыр мен муну сиздерге
наглядно көрсөтүп берем. Мисалы дейли, женщина, бул жакта деген блузка рубашки, бул жерден деген блузкаларга кирдик. Блузкаларга кирдик. Мисалы дейли, мол рубашкага кирдик, кечиресиздер. Рубашкага кирели. Азыр саат 6:32, биз кече жумуш баштаганбыз, азыр таңкы саат 6:32. Таң атканча иштеп, менин бир аз крышам тайып калган болушу мүмкүн. Так что муну түшүнүп кабыл аласыздар. Мен бул видеону силерге батыраак жетишүүнү каалаганым үчүн азыр уктап калсам уктап калам, ошон үчүн батыраак тарта салайын дегеним. Мына рубашка деп турганда, мисалы дейли, могу 1049 сомдон сатылып жатат да. Бул по идее 1049 сомдон бир аз кымбатыраак. Мисалы дейли, бул жака келе турган болсок, мына үстүнө кое турган болсок, ВБ скидка деп турбайбы? ВБ скидка 29% деп турат. Көрдүңүздөрбү? Ваша экономия 17 ал көп маанилүү эмес. Скидка 92%. Бул демейде караңыздар. Ушул жерди түшүнүп алгаңыздар, аябай маанилүү. Бул рубашканы продавец 1477 рубльден сатып атат. Бирок бизге бул 1049 рубль деп көрүнүп атат. Получается, ортодо где-то 430 рубльдин тегерегинде айырма бар. Как раз ушул 430 рубльды Wildberries Молдавия Сельская деген продавецке өзүнүн жанынан төлөп берет. Анда бизге бул неге маанилүү десеңиздер, анткени бул жакта СППдан кийинки баалар көрүнүп жатат да. Бул баалар салыштырмалуу арзан да. Мисалы 849 деп турат. Давайте шуну көрөбүз. 849 деп турат. Бул жака келе турган болсок, бул 849 эмес, продавец муну 1195 рубльден сатып жатат. Эгерде биз өзүбүздүн товардын баасыны 849га ориентир кыла турган болсок, мен бул товарды сатсам пайда көрбөйт экен деп отуруп калабыз. На самом деле бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде 1100дөн, почти 1200дөн сатып жатат. Эгер биздер примерно 1200дөн сата турган болсок, проблема жок. Нормально сата алабыз, бирок 800дөн сата турган болсок, пайда жок деп көрөбүз да. Ошол айырманы түшүнүш үчүн тургандар биз как раз бул жака деген СППны да коштук. Эми бул маселени түшүнбөй калган болсоңуздар, сураңыздар, мен силерге кайра түшүнүп берген аракет кылам, бирок вроде как түшүнүктүү эле болду окшойт. СППны канча процент коюш үчүн, обычно бул 20% тегереги болот, бирок бир карайлы турганда, мисалы, бул жерде 29% деп турат. Бир канча конкурентибизди карап көрөлү. Бул жерде СПП канча? 29% деп турат. Вот. Ар кимде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бул конкурентибизди карап көрөлү, биз типа рубашка сатабыз азыр. Мисалы, бул жерде 29% деп турат. Значит деген биз СППны где-то 25% тегереги деп туруп коелу. Получается, товардын начальная баасы 4500 сом, бирок биз 1850ден сатып атабыз, жана 25% СПП коюп жатабыз. СППны койгондон кийин биздин баа кандай болот? Цена после скидки СПП 1300. Получается, биз могул жакта карап көрөбүз. Бул жерде 1300 тегереги сатылып аткандар барбы? Топтогулардын көпчүлүгү 1300дөн бир аз, албетте 1400, 1700 бар экен, бирок арзандар дагы бар экен. Эми бул жерде эмне кылабыз? Өзүбүз ойлонуп көрөбүз. Мен кандай баамен саткым келип жатат? 1700дөнбү, 1400дөнбү, даже 2300 бар экен, топто сатып атышат. Ошого жараша бул жакты деген ойлонуп көрүшүбүз керек. Мисалы, биз по идее муну деген 1800дөн кое турган болсок, сайтта 1300 деп чыгат. Именно СППнын эмеси маанилүү. Биз 1800дөн сатабыз. Просто Wildberries муну кардарларынан 1300дөн примерно сатат. Эгер 1300 бизге бир аз кымбатыраак боло турган болсо, анда биз бул жерде бир аз дагы түшүнөбүз. Мисалы, 1650 дей турган болсок, автоматикалык түрдө бул жер 1237 болуп калат. Эгерде биз 1500дөн сата турган болсок, Wildberries муну кардарларынан 1100дөн сатат экен. Карап көрөбүз. 1100дүн тегерегинде сата турган болсок, значит 1100 бар экен, 1049, 1107 примерно ошолор менен кошо тең тайлашып сата алабыз деген нерсе. Кийинкиси эмне турганда, налог маселеси. Мисалы, эгерде Кыргызстанда иштеп жаткан болсоңуздар, ИП болсо боло турган болсо,
жаңы сіздердің лимитіңіздер 30 миллионға жетілет болса, бізден налог 2% болады. Налог 2% деп жазғаннан кейін не oldu тұрғандар? Бұл жерде бізден маржа шықты. Получается, біз деген bir штук товардан 481 рубль пайда көреміз деген нәрсе. 481 рублей в долларах келтірген болса, где-то $5. Не oldu тұрғандар? Значит, biz деген, мына қараңыздар, biz деген 450 рубльдан 350 штук рубашканы шығарып тұрған болса, мынандай шығаршылары барлығы болып келе тұрған болса, жиынтығында біз мұны деген 481 рубль әрбірінен пайда көреміз деген сөз. Тағы бір мәселе туғандар, бұл жерде біз пока что рекламаның расходтарын қошу елекпіз, анда құдай көрсе қошауыз, бірақ көрінгені азыр ұшып. Unit экономика не үшін жақшы туғандар? Unit экономика ең мәнілі показательдердің бірісі, біз товарды запуск қылғанына чейін примерный расходтарды жазып, бұл товарды біз запускать етсек, бізге пайда барбы, жоқ бу дегенде есептеп көріш үшін бар. Ошондуктан біз мекендештер тилекке каршы акылыбызды узак мөөнөттүү колдонгондон кача беребиз, бирок бул нерсеге убакытты аябаш керек. Шашпай отуруп жакшылап эсептеп көрүш керек. Разный варианттар менен эсептеп көрүш керек. Мисалы бул жерде башкачараак расход болушу мүмкүн. Айталы доп расход бираз көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Муну деген 2500 кетип калышы мүмкүн. Анда бул жак кандай таасир этет? Булар автоматикалык түрдө өзгөрө берет. Же болбосо биз деген цена после скидкини мисалы 1250ден сата турган болсок не болот? Так. Бизге доллар тетиргелди да. Формула ката. Егер мұны біз деген 1000 сомға сатып тұрған болсақ, жоқ, формула туралы ашып. Мисалы, біз мұны деген 1000 сомға сатып тұрған болсақ, цена после скидки 750 рубль, а бізге деген маржа 330 рубльдан қалып жатат. Дағы бір мәселе ушул, бул жерде азыр аркада толтура коддор бар да тугандар. Аркада толтура код болгон үчүн балким биздин программисттер деле кээ бир жерлерден жагынып калышы мүмкүн. Человеческий фактор. Азыр просто мен азыр жарым сааттан бери видеоду тартып атам. Ушунча тартылган мени текке кетпеш үчүн бул видеонун болгондой чыгарам. Менин программистим уже таң атканча иштеп чарчап уктап калды. Ал тургандан кийин биз формулаларды кайрадан текшеребиз. Бирок как раз тургандар мекендештер сиздер менен мындай кылабыз. Сиздер да таблицаны алыңыздар, өзүңүздөр колдонуп көрүңүздөр. Кайсы жерде нестыковка болуп жатса, комментарий бөлүмүнө жазабыз тургандар, талкуулайбыз. Программа бышат, кудай буюрса, бышкандан кийин бардыгыбызга пайдалуу боло турган бир таблица болот. Жалпы жерден ушул тургандар, комментарийлериңиздерди күтөм, пикирлериңиздерди күтөм. Сиздер менен бирге бул программаны өтө сонун кылып бышырабыз. Аны сиз деле аябай сонун фичаларды, аябай сонун функцияларды кошуп жатабыз. Сиздердин жумушуңуздар лайвлардан максималдуу түрдө жеңил болуш үчүн. Анда эмесе кийинки видеолорду көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.